1937 август айында Имал Адырбековду менин чоң тайтам аны камайт. Жасалма түрүндө мындай жазылган доностор негизинде кылмыш иштерди козгойт. Албетте аларга кандайдыр бир далилдерди келтириш үчүн ушул арыз 30 кишинин арызы алар келтирип атат. Сен Алаш партиясында болгон, сен улуучусуң, сен пантүркизмге байланыштуу ушундай каршы совет бийлигине иштечүң деп ар кандай далилдерди жөн эле мындай жок болбогон нерселерди келтирип, анан кийин кол коюуга мажбурлайт. Ар бир биздин атактуу инсаныбызды мажбурлайт. Ушул тергөөчүлөр, мисалы мен чоң апама Рафай Маналиевнага ал кагаздарды окуду. Күбө болгон кишилер келип айтышты. Ушундай тергөөчү допросту алып барып атканда мажбурлап, сен кол коюшуң керек. Сен уже картайып кеттиң, сен аксакалсың. Сага эч нерсе кереги жок. Биз сени бошотобуз. Сен просто өзүнүн тарапташтарына, досторуна жалган маалыматына кол коюшуң керек деп. Ал баш тартат. Биздин баштаган ишибизди урпактарыбыз уланта беришет деп коюп, анан кийин ал табуретканы алып коюп, итиркеге келип, ушул табуретка менен чоң атамдын башына ушундай табуретка менен согот.